Бұл болса мәселе бізден елчілік бойынша, Германиядағы елчілік бойынша. Ошо жерде елчілікте ошол кызматкерлери балким ошо элчибиз баш болуп коррупцияга киришип атат. Эмне себептен? Мына силерге азыр көрсөтөйүн. 15 ноябрда значит, Германиянын жараны Алдаухов деген кайрылат визага. Бирок недегер ошол визасын бербейт. Айласы жок болгондон кийин кайра акча төлөгөнгө мажбур болуп, 15 январда кайра экинчи жолу төлөп атат. Бул деген чистый вымогательство болуп атат. Ошол жанагы элчиси Текебаев жана ата мекенде жүргөндө аферисттик жумуштарды кылып жүрдү эле. Ошо кайра ошол жака кирип кетти деп ойлоп атам да. Себеби мына эки жолу төлөттүрүп акчасын 50 евродан прескурант боюнча 50 доллардан төлөш керек. Ошол жактан дагы көбүрөөк акча алып атат. Кайра ошол визасын бербей жатты. Бир гана ошол министрлик, тышкы министрлик кайрылгандан кийин анан жакында ошо визасын берди. Бул биринчи жолу болгон эмес маселе. Дагы бир немистин жараны, фамилиясын айтып коеюн, мына Асия Дитен Бранд дегени. Ал дагы ошол визага кайрылыптыр. Бирок 21-жылы, 21-июнда визасын бербей, канча убакытка чейин созуп, ошол вымогательство кылып атат да, ачык сөз. Ошон үчүн мен ойлойм, ошол министрликке, президентке ушул маселени коюп, ошол элчиликтин иштегенин ордуна коюп койсун, жакшы карап. Бул боюнча протокол тапшырма берип коюңуздар деп суранам. Рахмат.